Саламатсыздарбы, менин YouTube каналымдын катталуучулары. Биз бүгүнкү сабагыбызда Taobao сайтына эң акыркы сабагы жыйынтыктоочу сабак деп айтсак болот. Бүгүнкү сабагыбызда биз дагы сиздерге кыскача маалыматтарды бере кетейин. Сиздерге мурунку сабакта айтылбаган. Бул сабакты айтканга чейин мен азыркы өзүмдүн жеке баракчама 4-5 адам жазып жатышат. Биз регистрация боло албай жатабыз, бизге жардам берип кой деп. Түгүл видеозвонок менен звонить эткенге аракет кылып жатышат. Бирок мен сиздерге видеозвонок менен жооп берип, ар бириңиздерге индивидуально көрсөтүп бере албайм. Сиздерден суранычым сабактарды кунт коюп көрсөңүздөр эле баардыгы түшүнүктүү болот. Атайын сиздер үчүн мен скрин кылып алгам, ошол жөнүндө көрсөтүп берейин. Сиздер биринчи сабакта көрсөтүлгөндө жана биринчи сабакта кара болуп запись көрүнбөгөн жерде ушундай болуп турат. Мен башка телефон менен атайын сиздерге тартып алдым. Бул жердин негизи Taobao сайты запись экрана кылганга уруксат бербейт. Ошол көрүнбөгөн жер мына ушундай болуп көрүнүп турат. Мына Кыргызстандыкын мен азыр атайын ушинтип жазып койдум. Сиздерге түшүнүктүү болсун деп сиздер ачканда ушундай болуп бетип турат. Ушул жерге эле сиздер сразу эле ушул жер пустой болуп эчтеке жок эле болот. Ушул жерге эле сиздер плюс деп жазсаңыздар дагы Кыргызстан болсо 996 биздин Кыргызстандын коду. Анан ушул жерге 0ду кошпойсуздар. 705 15 15 бул менин номерим эмес, мен мисал катары гана жазып койдум. Эгерде 550 менен башталса 996 550 деп эле анан кийин номериңизди жазып кетесиз. Жазып кеткенден кийин жазгандан кийин ушул жерде оранжевый ушул белгини басасыздар. Ушул белгини баскандан кийин бул Россияныкы. Россиянықтар да көрүп алыңыздар. 995 600 15 15 деп ушинтип жазасыздар. Анан ушул оранжевый түрдөгү белгини биз басканда бизге мына ушундай бет чыгат. Ушул жерге бизге 4 цифралуу Taobao сайтынан код келет. Ушул жака киргенге уруксат берүү үчүн ошол кодду ушул жерге тересиздер. Эгерде ушул 48 секундта келбей турган болсо, сиздер астындагы кнопканы бассаңыздар, дагы бир повторный код сурашат. Бирок кичине күтүп сабыр сактаңыздар, келет. Номер келгенден кийин сиздер ушул жерге кодду тергенде эле автоматтуу түрдө киресиздер. Ушул жерде бул кнопкаларды башка эч нерсени баспай, сабыр сактап күтүп туруңуздар. Ошол регистрация боло албай аткан эжелер, сиңдилер, сиздер жакшы сабакты кунт коюп көргөн жоксуздар, шашып койдуңуздар, ошондуктан болбой жатат. Мен практикамда мындай учур такыр болгон эмес. Баары эле удачно эле регистрация болушкан, көп окуучуларым деле баары эле регистрация болуп товар заказ кылып жүрүшкөн. Ошондуктан сиздерден суранарым, мен дагы мээнет кылып тартып аткандан кийин видеону кичине толук көрүп коюңуздар. Анан толук көрбөй эле мага инстаграмма видеозвонок менен звонить этип аткандар болуп атат, бизге көрсөтүп кой деп. Бирок кечирип коюңуздар, мен ар бириңиздерге видеозвонок менен звонить этишип алып, минтип үйрөтүп бере албайм. Ага менин физикалык дагы убактым жок. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Эң негизгиси эле туура номерди туура терсеңиздер эле баардыгы туура болот. Эми биз кийинки сабагыбызда, ушул сабагыбызда айта кетейин. Сиздер товар заказ кылгандан кийин карголордо сиздердин товарыңыздардын трек кодун сурайт. Трек коддору болот. Эгерде сиздер Кыргызстанда болсоңуздар, телеграмдан келет сиздерге, ошол каргонун телеграмынан ошондой трек кодуңуздун акыркы 5 цифрасы болот. Сиз ошол цифра менен кайсыл товарыңыз чыкканын билсеңиз болот. Например, 5 товар заказ кылган болсоңуз, ошол 5 трек код менен сиздер товарларыңызды именно кайсыл товарыңыз келе жатканын көрсөңүз болот. Россиядагылар боло турган болсо, Россиядагылар биз жанагындай Excel'ден таблица толтурабыз. Ал жака сөзсүз түрдө биздин товарларыбыздын трек кодун жазып, бланк толтуруп беребиз. Ошол бланкка биз трек кодду каяктан табабыз. Мен сиздерге ошону көрсөтүп берейин. Бул жерге киребиз. Мен бул жака көптөн бери товар заказ кыла элекмин. Көптөн бери болгондо 1-2-3 ай болду. Мен берки 1688 сайтынан заказ кылып жаткам. Биз ушул жерди басабыз. Ушул жерге бассак, биз бүт заказ кылган товарлардын баардыгы ушул жерге чыгат. Мына мен ушул товарлардын баарын өзүм заказ кылып алгам. Ушунун баарын мен заказ кылып алгам. Булар жөнүндө отзывдар да бар. Видео кылып чыгаргам эмеге өзүмдүн инстаграм баракчама. Ушулардын баарын мен алып, колдонуп жүргөм. Эми биз сиздерге азыр товардын трек кодун кантип табабыз. Ушул, мисалы ушул товарды айталы, Мына ушул жерде ушул кнопканы басасыздар.
ушул кнопканы бассаңыздар, мурун айта кеткендей эле скрин кылып Google переводко салсаңыздар болот. Например, мага ушул товардын трек коду керек боло турган болсо, мен ушул жерди бастым, көрдүңүздөр, ушинтип ачылды. Бул жерде айта кетейин, жана грузовик, сиздер ушу грузовиктен ушинтип отслежка кылып турсаңыздар болот. Грузовик жана магазинден чыгып, сиздердин каргого товарды алып баратканда ушинтип грузовик ушинтип жүрө берет. Анан жеткенде сиздерден ушундай ошол грузовиктен кат келет. Сиздин товарыңыз сиздин адресиңизге жетти, бизге отзыв калтырып коюңуз деп жазышат ушинтип. Мына астында көргөндөй, ушул биздин трек кодубуз болуп эсептелинет. Ушул товардын, ошол менин жана тапочканын трек коду. Ушул жерде кнопканы бассак, биз копировать этип алабыз. Ушул номер копировать этилип калды, биздин номер, көрдүңүздөрбү? Дагы бир айта кетчү нерсе, товарный заказ менен номер заказа болот. Ушул номер заказа менен трек кодду эч качан алмаштырбаңыздар. Трек код деген ар бир товардын өзүнүн трек коду болот. Ушул товардын трек коду көрдүңүздөр, ушул жерде трек код. Жакшылап ушуларды эгерде сиздер копировать этип заметкиге сохранить этип койсоңуздар болот. Например, куртка трек коду ушундай деп жазып койсоңуздар болот. Кийин товарларыңызды караганда ушул трек код менен товарыңызды издесеңиз болот. Трек код боюнча түшүнүктүү эле болуш керек деп ойлойм. Эми магазиндеги продавецтер менен мына ушул смсти бассак, биз магазиндеги продавецтер, ушулардын баардыгы менен мен жазышкан. Бул магазиндер, продавецтер, көрдүңүздөр, бул жактарга жазып, товардын наличие кандайлары бар деп сурап жазып турсаңыздар болот. Булар бүт ачык түшүндүрөт. Кантип жазабыз десеңиздер, өзүңүздөр деле билесиздер. Ушул жерге эле эме кыласыздар. Google переводко кирип, жазып алып, которуп алып эле, анан ушул жерге алып келесиздер, дагы ставить кылып коюп коесуздар. Болду, ушул жерге кетет. Анан алардан жооп келишет, булар сөзсүз түрдө жооп беришет. Кайтарым байланышта болгондо булар жакшы көрүшөт. Эгерде отзывтарды таштасаңыздар болот. Товарларыңызды алгандан кийин отзывтарды таштап турсаңыздар болот. Жакшы экен же жаман экен деп жазсаңыздар болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, мен ушул практикамда болгон. Мен Кытайдан ушундай тапочкалардан 7 штук заказ кылгам. 7 штук заказ кылганымда мага деген 5 эле штугу келип калган. Ошондо мага мен продавецке жазганда булар мага кайтарып беришкен. 2 штуктун ушулардан, ушул 5-өөгө мен 7-ни заказ кылгам. Булар мага 5-өөнү гана салып жиберишкен экен, мага 2 штуктун акчасын кайтарып беришкен болчу. Ушундай учурлар болгондо дагы продавецтерге жазып, фото отчет жиберип, мына мага ушундай эле келди десеңиздер, булар кайра акчаңызды кайтарып бергенге аракет кылышат. Эгерде сөзсүз күнөө өздөрүндө болсо, анан жөндөн жөн эле мен акчамды кайтарып бер дей бергениңиздер болбойт. Ушулардын баарын мен заказ кылган товарлар. Ошондуктан заказ кылсаңыздар болот, коркпой эле. Азыр интернеттен өнүгүп жаткан заманы, өзүңүздөр көргөндөй эле, азыр көп блогерлер, ырчылардын баары Taobao сайты жөнүндө предлагать этип атышат. Ссылкаларын жиберип бесплатный окутушпайт. Көп жерде баары акчага окутулат. Мен сиздерге бекер гана окутуп жатканда сиздерден суранарым, мен эмгек кылып тарткан видеолорду кунт коюп угууңуздарды суранам. Ушул эле сабактарды сиздер акчага окумаксыздар. Мен акчага эле окутчумун, бирок көп кишиге жардам болсун деп, көбүнчө айыл жерде тургандар акчага окуганга мүмкүндүктөрү жок. Ошондуктан мен бекер окуткам. Ушул бекер окууну дагы, эми бекердин баркы жок деп коет, бирок сиздер кунт коюп окусаңыздар, бул деле акчага окуй турган окуунун сабактары. Ушуну менен эми биз Taobao сайтын жыйынтыктайбыз. Достор, кийинки сабакта 1688.com деген сайт бар. Ал жакта болсо оптовый сайт. Эгерде оптом товар заказ кылам десеңиздер, оптом товар заказ кылып деле иштесеңиздер болот. Аябай деле көп акчага эмес. Аз-аздан биринчи баарыңыздарга кеңешим, пробага сиздер эгерде Кыргызстанда болсоңуздар 1 штук футболка деле заказ кылып көрсөңүздөр болот, чтоб силер ишенип, көп ишенет, көп ишенбейт, чын элеби деп да жазып жаткандар болуп жатат.
чын эле ушулар чынбы, алдабайбы дегендер болуп жатат. Мен өзүм заказ кылган товарларды көрсөттүм сиздерге. Андыктан коркпой заказ кыла берсеңиздер болот. Бирок эң негизгиси аябай арзан товарларды карап, анын сапатын карабай койбоңуздар. Сөзсүз түрдө сапатын да караңыздар. Живой отзывдарын окуңуздар. Сөзсүз түрдө живой отзывы бар гана товарларды заказ кылганга мен сиздерди сунуштайм. Мен айткандай кылсаңыздар эле сөзсүз түрдө жакшы гана кийимдерди заказ кыла аласыздар. Анда баарыңыздарга ийгилик. Кийинки сабактарда жолугушканча. Кийинки сабактарда дагы көптөн сиздерге жага турган сабактар болот деп мен толук түрдө айта алам. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө анда баарыңыздар саламатта болуңуздар.